Рахмат төрага, урматтуу президент Камчыбек Кыдыршайыч, мен берейин деген суроо. Кемпировод негизи союз малына курулган да, союз малына курулду. Бүгүнкү күнү суу маселеси Кемпировод боюнча маселе болуп атат. Көп жерлерде айттыңыз, бул жерди алдык, бул жерди бердик депчи. Бирок биз Өзбекстандан бүгүнкү күнү суу биздин байлыгыбыз да, Кыргызстандын байлыгы, Кудай берген байлыгыбыз. Биз Өзбекстандан газды бүгүн бекер алып атабызбы же сатып алып атабызбы? Эмнени? Газ. Газды алган жокпуз аз биз. Алсак сатып алып атабыз газды. Мен ошого айтып атканымда, биз негизи сууну биз ошо союз бузулгандан бери 91-жылдан бери суунун акысын ала элекпиз да кошуна өлкөдөн. Буну ушуну сүйлөшүп, биз силерге суу беребиз, силер бизге газды бергиле деп, бекер бергиле деп сүйлөшүү жолдоруна барса болобу эле? Урматтуу Тазабек Икрамович, бул маселе бүгүнкү шарт. Сиз дагы, мен дагы ушул залдага отургандардын көпчүлүгү туул элек маалда түзүлүп калган. Так, 1965 жылы. Сиз каалайсызбы, мен каалаймбы, же башкалар каалайбы, каалабайбы? Бүгүнкү күндө Кемпироводко топтолуп аткан сууну 70 жылдан бери Өзбекстан пайдаланып келатат. Азыр дагы пайдаланып атат. Мындан ары дагы пайдаланганга толук шарттар түзүлгөн. Бул шарттарды сиз менен мен түзгөн эмеспиз. Так, биз азыр ошол түзүлүп калган шарттарды ошондо сүйлөшүлбөй, бизге төлөнбөй калып кеткен, биз үчүн жасалбай калып кеткен шарттарды кайрадан жаңыртып, өзүбүзгө кайсыл бир деңгээлде пайдасын алып калайлы деп аракет кылып атабыз. Жана эки мамлекет ортосунда чек араны бүтүрөйлү деп. Анан азыр биз сууну сиз айткандай сатабыз деп чыга турган болсок, мисалы да, сатабыз деп чыккан күндө деле сата албайбыз. Себеби дегенде шарт ушундай болуп калган. Каалайсың, каалабайсыңбы, Кемпироводский водохранилище бар. Ал жерге биздин сууларыбыз топтолот, жана ал Өзбекстанга кирип кетет. Вот и все. Ошондон азыр бул жөнүндө сууну сатуу боюнча сөз болгон жок, жана болушу мүмкүн да эмес эле азырынча.